Арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз жаңы телепроектибизди баштап атабыз. Бул долбоорду өнүгүүнүн кыргыз жолу деп мурда дагы Кадыр мырза менен бир нече жолу өттүк элек. Бүгүн ушул өнүгүүнүн кыргыз жолунун алкагында Боз үйдөгү баарлашуу деген рубриканын астында сиздер менен жумасына бир жолу, эки жолу жолугуп биздин коомдогу көйгөйлүү маселелерди талкуулап туралы деп чечтик. Андыктан бул долбоорду өнүгүүнүн кыргыз жолунун авторлорунун бири бул мамлекетибиздин өнүгүшүнө өзүнүн ушул пикирин айтып келаткан замандашыбыз, кесиптешибиз, журналист Кадыр Кошалиев мырза, анан ошондой эле кийинки муундагы жаш журналисттерден Айбек уулу Алтынбек мырзаны дагы ушул долбоорду алып барат деп ойлоп атабыз. Анан негизинен мына өзүңүздөр көрүп тургандай Боз үйдүн ичинде отурабыз. Анан ошо Боз үйдө отуруп ушул жерден белгилүү коомдук ишмерлерди, мамлекеттин өнүгүшү боюнча кайдыгер болбогон адамдарды чакырып, алар менен ушул бир жол издеп, жол табууну, ата бабанын салтына, үрп адатына таянган бир жакшы теледолбоор болсо деп ойлоп атабыз. Мына Кадыр мырза, кош келипсиздер биздин студиябызга. Анан айтсаңыз ушул Боз үйдөгү баарлашуунун негизги максатын, анан ушу менен негизги максаты менен биздин телекөрүүчүлөрдү өзүңүз кеңири тааныштырсаңыз дагы, анан Алтынбек мырзанын дагы аткара турган вазифасын жаш муун, орто муун, улуу муун деп айтып атпайбызбы? Ошол муундардын кандай тогошуусу болот? Баягы проблеманы чечүүдө, маселени туура чечүүгө аракет кылууда ким кандай милдеттерди аткарыш керек? Ушу боюнча өзүңүз. Рахмат, Темирбек байке. Боз үйдөгү баарлашуу кепке келели деген долбоорду темкем айткандай Манас жаңырыгы телерадио компаниясы менен Кыргыз жолу руханий коому биргеликте эфирге алып чыгып отурат. Мына бүгүн биринчи саны сиздердин назарыңыздарда. Анан бул долбоордун зарылчылыгы, максаты жөнүндө айтаардан алдын бүгүн мына карасак 3 муундун өкүлдөрү экенбиз. Сиз улуу муун, эми 60-тан өткөндөн улуу муун деп коет туурабы? Мен болсо 60 таяп калдым, азырынча орто муунун өкүлүмүн. Алтынбек мырза болсо жакында эле ушу Манас Кыргыз Түрк университетин бүтүрүп атыптыр журналисттерин. Анан кийин биз ушул проектиге жаш муундун өкүлүн издедик. Акындардан, чыгармачыл чөйрөдөн издеп, акыры анан ушул биздин кесиптешибиз ушу Алтынбектин табияты туура келип, конкурс сыяктуу өттү. Буйрук экен, мынакей эфирге чогуу чыгып атабыз. Ийгилик каалайм. Анан ушул Боз үйдөгү баарлашуу деген долбоордун концепциясын жазып, ушул азыр коомдо бир эле адам эмес, бир канча мындай саясий күчтөр, жанагы НПОлор, партиялар, диний агымдар дегендей коомдо, элди ар кайсы бир жолго үгүттөп, ушундай бир кырдаал жүрүп атат да. Эгемендикке жетишкенибизге 30 жыл өткөндө карабастан бүгүнкү күндө дагы биз жалпы бир мамлекеттик улуттук бир өзөккө келип, кепке келип, бир максаттуу, бир багыттуу иш кетпей аткандыгы ачык көрүнүп жатат да. Анан заманыңарды тааныбасаңар адаша бересиңер деп биздин аталар айткан. Конфуций деген дагы чоң аалым Кытайдын, билесиздер. Элди дагы, эрди дагы жол түздөйт дептир. Жол жөнүндө да. Анан азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович жана шайлоонун алдында билесиздер, кыргыз көчү жолун улайт деген сөздү айтты эле, туурабы? Бирок ал сөз айтылган менен ошол жакшы өзүнүн маани мазмунун турмуштан орун таап, ошону мындай жилиттеп, чечмелеп, андан ары бир чындап эле кыргыз көчүн өзүнүн улуттук баалуулуктары менен элге чабыттап, багыт берип, ушул багытта бир мамлекеттик идеологиянын иреттүү жүрбөй атканын бүгүн ачык эле айтыш керек да. Ошол зарылчылыктан улам
Анан калса акыркы бир 2 революцияда тең мындай окуя болду да. Бир адамдардын тобу келди дагы ортого акчаны жыйнап, Акаевди кетиребиз, анан көрө жатабыз дешти. Кийин дагы эле ошондой Бакиевди кетиребиз, анан көрө жатабыз дешти. Бирок көз караштары, максаттары, дүйнө таанымдары, кызыкчылыктары ар кандай адамдар баш кошуп келди дагы. Бийликке жеткенден кийин ар кимиз өзүнүн багыты менен кетип калып, акыркы жыйынтык жакшы болгон жок. Бүгүнкү күндө дагы жалпы кыргыз коому бирдиктүү бир кепке келип, багытын, максатын аныктап, бир жалпы мамлекеттик деңгээлде бирдиктүү агым кетпей тургандыгын көрүп жатабыз. Ошондуктан мына 10 жылдап академиктер, окумуштуулар, илимий чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү катышкан Өнүгүүнүн кыргыз жолу деген концепцияны 10 жылда иштеп чыктык. Бул жерде мына Темикенин да пикири бар, кыскасы көп адамдар. Бирин айтсам, бири капа болуп калышы мүмкүн. Анан бул долбоор Илимдер академиясына жөнөтүлгөн, 15-жылы эле даяр болгон. Ал жерде каралып, расмий илимий секретариат катчылык карап, жакшы баа берген. Андан кийин бир 5-6 жерде тегерек столдо өткөргөндөн кийин бүтүндөй бардык бийлик органдарына жөнөтүлгөн. Негизинен коомдо жакшы отзыв пикир беришти да, бирок ушул багыттаманы, программаны элге өтө мындай илимий жагын, илимий нукта, ал эми турмуштан өзүнөн алып жалпак тил менен жиликтеп, чечмелеп берүү жагы бүгүнкү күндө деле маселе жаратып атат. Ошондуктан ушул өңүттөн, ушул бөксөлүктү толтуруу максатында боз үйдөгү баарлашып аттуу ушул долбоорду иштеп чыгып концепциясын, анан ушул Темике болуп жалпы кеңешип, бул жерде биздин чыгармачыл топто да көп жылдык тажрыйбасы бар Болот Тилебаев деген телеменеджер, продюсер катары кызматташ болуп катышып атканын айта кетели. Анан бир пикирге келип туруп, ушул долбоорду алып чыктык. Бул жерде биринчи сан болуп жаткандыктан биз бүгүн мындай жалпылаштырылып көп нерсени мындай дүңүнөн маселе койсок, анан бара-бара ар бир тема боюнча адистер, билгилер, кеңешчилер чакырылып турат. Кээ учурда өзүбүзгө жакын темалар болсо, тренинг формасында эле негизинен мына Алтынбек мырза дайыма мен менен кошо болот. Ал эми Темике сизге, Темирбек байке сизге чоң ыраазылык билдиребиз. Ушул долбоорду колдоп берген Манас Жаңырыгы деген телерадио компанияга биз атайлап эле келип сунуштадык. Себеби дегенде улуттук маселе деген жөнүндө сөз болгондо, бул аты айтып тургандай Манас Жаңырыгы деген телекомпания түздөн түз өзүнөн өзү ушул маселеге жакын. Анын үстүнө көп жылдардан бери бул телекомпания ушул улуттук маселелерди иреттүү чагылдырып келе жатат. Манас темасына кайрылып, көптөгөн улуттук улуу маселелер жөнүндө ушул жерде иреттүү сөз болуп келе жаткандыктан бул долбоорду биз түзө эле ушул жерден кеңешип алып чыгууну туура көрдүк. Анан урматтуу туугандар, мына жаш болсо дагы неме Алтынбек мырза мага суроо берип калды да. Кадырбай эке, сиз өзү мурда биз билгенде тележурналист элеңиз. Анан эмне үчүн кесибиңизден бир аз алыстай түштүңүз дегендей. Туура мен 30 жылдан ашык өмүр жолумдун 50%-ин 15 жылын телерадио журналистикасына, 15 жылын коомдук иштерге арнаптырмын да. Эгерде иштин баардыгы ирети менен кетип, майкөл, сүткөл болуп, багытыбыз түз болуп, мамлекеттик өнүгүү туура жол менен кетип аткан болсо, мүмкүн мен журналистикадан, ушу тележурналистикадан дегел алыстабай өзүмдүн ишимди жасай бермекмин. Чындап эле билесиздер, акыркы жылдары мына РТР телекомпаниясын жетектедим. Мамлекеттик иштерде да болдум. Бир жылдары Султан Урманаев мырза менен Жалал-Абад обыл администрациясынын аппарат башчысы болдум, азыраак мезгил болсо дагы. Президенттин аппаратында иштедим. Но бирок менин көкүрөгүмдө ар дайым ушул эмне үчүн биз эгемендикке жетишкен күндө дагы багытыбызды таба албай, чайналып, мына мамлекеттик иштерибиз иреттүү жүрбөй, жалпы бир эл кандайдыр бир багыт чабыт таштаган бир программанын негизинде мындай бир бирдиктүү багыттуу иш кетпей аткандыгына ичимен анчейин ыраазы болбой, анан кийин Кыргыз жолу деген ушул руханий коомду түзүп 14-жылдан бери биртөө иштер жасадык. Ага чейин билесиздер, элдик курултай деген кыймылды жетектеп жүрдүм. Муну айтайын дегеним, ушул улуттук багыттагы коомдук уюмдарды түзүп, анан идеялаш, максатташ адамдар менен бирге
бир топ маселелерди мындай колубуз менен кармап, жөө жүрүп, элди кыдырып, көптөгөн долбоорлорду ишке ашырдык. Бул кур сөз эмес. Мисалы үчүн Нартуулукка Миңнасаат деген көлдүн жээгинде Чырпыкты айылында 40 күн бою боз үйлөрдү тигип алып, ушул улуттук баалуулуктарды тренинг, семинар формасында бүт региондордон адамдарды чакырып, бир топ конкрет иштер жасадык. Ошондо мына Темирбек байка сиз да бар, ошол жерден лекция окуп катышкан жөнүңүз бар. Же болбосо былтыр бүтүндөй Кыргызстан боюнча бабаларга таазим деген 9 жерде иш-чара өттү. Арсланбапта, Чечтөбөдө, Борскондо, тетиги Таласта Бакай атанын урматына. Мындай иш-чаралар санап отурса бир топ ушул акыркы 10 жыл ичинде ушул улуттук маселелердин тегерегинде бир топ идеялаш максатташ адамдар менен дегеле көп иш-чараларды өткөрдүк. Бирок ал ошол катышкан адамдардын деңгээлинде эле калып, көп нерсе элге жетпей жатат. Ошондуктан биз азыр журналистиканын күчү ушунда, телевидениянын күчү ушунда, көп нерсени бүтүндөй айылдарга чейин айыл-майыл кыдырбай эле мына азыр социалдык тармактар бар тууралуу. Жакын арада биз азырынча ушул алдын ала жазып алып, алгачкы сандарын берели деп атабыз. Анан бара-бара ушул Манас жаңгырыгы телекомпаниясы жана социалдык секторлор тармактары аркылуу түз эфирде берип, сиздер менен жандуу байланышты камсыз кылып, ой сунуштарыңыздарды, суроолоруңуздар болсо чогуу талкуулап, кандайдыр бир элдик демилгелер, бир борбору сыяктуу ушул жерде бир өзүнчө бир кайнаган мындай элдик акыл эстен кайнап чыккан жакшы демилгелерди ортого салып, анан эми биз муну жаздык эле деп эле таңуулай берүүдөн деле алыспыз. Бул талкуулоого жатат, ачык. Бүгүнкү күндө да бул долбоор биз Атамбаевдин учурунда эле буну бергенбиз, жанагы жол картасы деген программа кабыл алып атканда эле. Чынын айтканда ошондо деле эч ким каршы чыккан эмес. Азыркы бийлик деле бул долбоор жөнүндө ою жакшы экенин билгизип, азыр өкмөт, президенттин аппаратында бул маселе жөнүндө талкуулар болгондугу жөнүндө бизге кат жүзүндө билдиришкен. Эми биз урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү бүгүн баштап жатып, сиздер менен бул долбоор биргеликте бир багытта бардык нерсе жабык тема деген бизде жок. Бул сөз болбойт. Бул биз үчүн жабык кандайдыр рамка жок. Бирок мыйзамдан чыкпашыбыз керек. Кендиктен ылдый түшпөшүбүз керек. Мындай мыйзамдуу жолдор менен коомду өзгөртүүгө жол ачык, туурабы Темирбек байка? Ачык сөз айтылыш керек. Анын үстүнө кыргыз да мындай сөз бар, баш кесмек бар, тил кесмей жок деп. Бизде сөз эркиндиги жетиштүү. Кошун өлкөлөргө караганда ашыгы менен керек болсо, анан ошондуктан Темирбек байке, мүмкүн сиз өзүңүз ушул долбоорду талкуулап жатканда эле өзүңүз жаңы ойлорду кошуп, муну мындай кылалы, тигиндей кылайлы деп өзүңүз колдомоктурсун ичине кирип, мына бүгүн болсо баштап батаңызды берип атасыз. Биздин мына эгемендүүлүк алганыбыздан бери 30 жыл болду деп атабыз. 30 жылдын ичинде бир кат канчалык бир деңгээлде өнүгүү болду. Бирок ошол эле мезгилде биз баягы эгемендүүлүк алганда ошол кездеги президент Аскар Акаев айтканда биз Кыргызстан Швейцария болобуз депчи. Бирок биз Швейцарияда боло алган жокпуз, Южный Кореяда боло алган жокпуз. Биз кыргызбыз. В любом случае биз кыргыз боюнча калабыз. Бирок биздин жолубуз ошо ата бабалардын жолу аркылуу мында 1000 жыл мурда Кыргыз каганаты деген каганат болгонда, ошол каганат Атлантика океанынан баштап Тынч океанга чейинки чөлкөмдөгү жерлердин баарын кыргыз каганатына баш ийип турган, кыргыз каганаты өнүгүп турганда, анан албетте ал убакта балким азыркыдай машиналар, техникалар болгон эмес, бирок ошол эле мезгилде баягы чоң баягы өнүгүү болгон. Ана бул өнүгүүнүн эмнеден, мунун индекси кайсы дегенде, бул адамдардын ошол кездеги жашоо шартынын деңгээли болуп эсептелет да. Анан биз Манас эпосунда же башка Кенже эпосторунда деле кыргыздар тууралуу караганда, алтыны аттын башындай, күмүшү сайдын ташындай деп берилет да. Анан бул эми балким канчалык бир деңгээлде мындай көбүртүп жабыртуу болсо деле, бир мезгилде биз билебиз, биздин ата-бабаларда мындай теңчилик заман болгон да. Мисалы үчүн президент болуп хан да, эми хан
байып алып туруп эч жака качкан эмес да. Биз эки президентибизди качырып ийдик ушул мезгилде. Мына ушунун өзү биз ата бабалардын жолунан чыгып кеткенибизди айтып атат да. Анан бүгүнкү күндө сиз айтып атпайсызбы, эл аралап жүргөнгө жүрбөй эле мынтай кылалы депчи. Анан үстүнө акыркы мына 3 ай болуп калды, 2,5 айдан ашып калды. Жана таажы вирусу деген бала чыкпадыбы. Ошондон улам пандемия деп айтып коюп, баягы чукул кырдаалды киргизип, эч жакка чыкпай, жумуш баягы орундарынын баары жабылып, элибизде бир топ мындай кыйынчылык түзүлдү да. Анан ушул мезгилде биздин коомдо кандайдыр бир жарылуу сыяктуу бир нерсе болуп, анан бүгүнкү күндө жана олигархтардын дүнүйөсүнө баягы мындай мыйзамсыз байыган андай мындай деген сөздөрдүн баардыгы айтылып, социалдык тармакта аябай кеңири талкууланып атат да. Анан ушундай кезде биз баягы урушуп талашуу менен же болбосо бири-бирибиздин тиги оокатыбызды тартып алуу менен эмес, биз мыйзам чегинде ата бабалардын жолу менен баягы мамлекетибизди өнүктүрүүгө, президентибизге, өкмөтүбүзгө кандайдыр бир деңгээлде жардам беришибиз керек. Биз эми интеллигенция өкүлү болгондон кийин ар бир баягы жазуучуну, ар бир журналистти, ар бир мугалимди бул түйшөлтө турган маселе да. Анан Болот мырза менен мына Кадыр мырза мага келгенде мен баягы колдогонум ушундан болду да. Эми бул проект биздин элибизге, мамлекетибизге пайдасы тие турган проект болсо эмне үчүн колдобойбуз? Колдойлу, келгиле. Элибизге, биздин кыргыз эли бир мезгилде мындай билим деңгээли боюнча дүйнөдө 14-орунда турган. Анан бул жөндөн жөн эле эмес да. Ошол эле Россияны алсак, Россия, Америкалар бизден кийинки орундарда турган. Кытай менен Индияда эсеби жок элдер бар экен, көпүрөнүн алдында жашаган. Эң битти ошондой. Анан бул жагынан алганда баягы бар сабаты жоюлган туура. Маданият жагынан алганда, медицина жагынан алганда дагы алдыңкы орундарда элек да. Анан мына 30 жылда биз бир топ кайра артка чегинип кеттик да. Анан эми кайра ушуну калыбына келтириш үчүн бир мезгилде сиз билесиз, бизде Кыргызстанда болгону 9 жогорку окуу жайы болгон. Бирок билим деңгээли жогору болгон да. Бүгүнкү күндө 100га жакын жогорку окуу жайларыбыз бар, бирок билим деңгээли төмөн болуп атат да. Ушул жагынан алганда биз балдар жөн эле диплом үчүн, баягы корочка үчүн эмес, билим берүү тармагын өнүктүрүү үчүн эчибиз керек да, тарбиялашыбыз керек. Түрктөрдө мындай сөз бар экен, түрк туугандарыбызда. Башка өлкөнүн окуу жайын өзүңдүн өлкөңө ачуу, бул өзүңдүн өлкөңө карата согуш ачуу менен барабар депчи. Анткени дейт, ошол жерден окуган башка өлкөнүн студенттери, башка өлкөдөн ачылган окуу жайдан, мисалы үчүн бизден алсак, славянский, орус немесинде баалуулугунда окутат. Аутса дейбиз, тиги Американын баалуулугунда. Кыргыз-Түрк Манас университети, бул жерде эми түрк баалуулуктарында окутулат. Кийин чыккандан кийин бул бара-бара убактысы келгенде ал жерден бүтүрүүчүлөрдүн көз карашы ар кандай болуп, кийин көз караштан тиреши пайда болуп атат. Кувейт университети бар, ислам университеттери. Ушул боюнча сиз көз карашыңызды айтсаңыз, биз кандай кылыш керек? Биздин өзүбүздүн мамлекеттин ичинде дагы башка өлкөлөрдүн вуздары кетип атат, окуу жайлары тарбиялап атат. Түрктөрдүн бирге мезгилде Сибат деген мектептерде ачылган. Туура ал жерде балдарга билим берүүнүн сапаты жогорураак болгон биздин мектептерден. Анан тарбия эң негизгиси. Анан тарбия болгондо ошол тарбия ошол түрктөрдүн адеп ахлагына жакын кылып туруп тарбиялаганда. Анан бул иним дагы туура айтып атат. Мисалы үчүн Америка университетин бүткөн балдар, жаш балдар, мектепти жаңы бүткөн балдарда еще аң сезим анчалык толук калыптана элек кезде барып тургунан баягы тегирменге түшүп атат да. Анан жана кимдин арабасына түшсөң ошонун ырын ырда деген кыргыз муну илгери эле айтып койгон да. Анан ошондой болуп туруп балдардын жаңы калыптанып аткан аң сезим ошол аутсадагылардыкы тиги америкалык көз караш менен болуп калып атат. КРСУ дагы орустардыкындай болуп калып атат. Тияк Кувейттикиндей болуп атат. Ошол эле мезгилде биздин жанагы Египеттен, Сауд Арабиясынан окуп келген молдокелер көбү
биздин ата бабалар миңдеген жылдар исламда болгон да. Ошол эле мезгилде кыргыздын үрп адаты, салты, каадасы менен исламды жуурулуштуруп келген да. Эч убакта мындай тирешүү болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошол Египеттен окуп келген, же болбосо Пакистандан, Ирандан окуп келген балдардын көз карашы бүгүнкү күндө аябай баягы карама каршылыктар пайда болуп атат да. Ошол эле жанагы игил боюнча караганда ошол эле арабтардын ичинде өзүнүн атасын, энесин өлтүрүп салган игилге кирип кеткен балдар жөнүндө маалыматтарды укуганда төбө чачың тик турат да. Кантип ушундай болсун депчи. Биздин кыргыздын адеп ахлак тарбиясында улууну урматтоо, ата энени сыйлоо, ата энени урматтоо деген түшүнүк ушунчалык кеңири пайдаланылып келген да. Анан бейиштин ачкычы энең таманында деп Мухаммед пайгамбарыбыз айткан да. Бирок ошондой болуп аткан күндө дагы биздин мусулман эле балдар өзүнүн энесин өлтүргөн учурларды социалдык тармактан көргөндө бул өтө баягы аянычтуу нерсе болуп, кантип эле мусулман баласынын жүрөгү ушундай таш болсун, таш боор болуп калсын деген ой келет. Анан ушул жактан алганда билим берүү тармагында биз азыр бул маселени көтөрүшүбүз керек. Аутса болобу, Кыргыз Түрк университети болобу, Кувейт университети болобу, бардык жерде кыргыздын үрп адатын, каада салтын, адеп ахлагын киргизиш керек да, сабак катары киргизиш керек. Түрк туугандарда мисалы үчүн студенттерге атайын шарт түзүп берет. Мисалы үчүн ишкерлер, түрк бизнесмендер чогулуп туруп, атайын үйлөрдү уюштуруп берет. Студентсиңби, сен окуу бияктан, сага мынчалык тиги арзаныраак квартира беребиз, шарттар түзүп беребиз депчи. Бизде кыргыз коомчулугунда ал нерсе жок. Кыргыз коомчулугунда жок. Азыр түрк туугандар Кыргызстанда ушундай үйлөрдү уюштуруп атат. Ошондон үлгү алып кыргыздар, кыргыз ишкерлери үлгү алып студенттерди ошондой үйлөрдү түзүп берип, атайын немелерде үйлөрдү түзүп берип туруп, кыргыздын баалуулуктарынын негизинде мындай калпак кийгизип же ушундай шарттар түзүп берсек студенттерге өзүнүн баалуулугунда, анда ошондо кичине немелер оңолот. Азыр деген эми бүтүп калды, бул өтүп баратат убакытча. Алтыбек, азыр башташ керек болуп калды. Калпакты кийгизип койгондон эле кыргыз болбойт да. Калпак эмес, калпакты оруска деле кийгизип атпайбызбы? Негрге деле калпак кийгизип көрүп калдык да. Бирок калпактын астындагы тиги нерсени кыргыз кылышыбыз керек болуп атат да. Биз өзүбүздүн балдарыбызды биринчи кезекте кыргыз кылышыбыз керек да. Ал жерде атайын окутууларды өтсөк, манас окутуп, же ушундай жарыштарды уюштурсак, манас окуу боюнча, же манас айтуу боюнча, ушундай макал лакаптарды билгени боюнча ушундай конкурстарды уюштуруп берсек, ушундай студенттик үйлөрдү уюштуруп окуусуна, мисалы үчүн мага окшогон карапайым студенттер көп. Алар деген ушундай үйлгө муктаждыгы бар. Ал үйлөргө кыргыз ишкерлери, мындай колунда бар байлар жаштарына инвестиция кылса, ушундай шарттар түзүп берсе, анан кийин кыргыз үчүн күйгөн, илгерки жана Касым Тыныстанов мээси ооруп неметип калса дагы лексиканы бүтүргөн турбайбы? Врачтар айтса дагычы, болу сен жазба, мээңе күч келип атат десе, кыргыз лексикасын мен жазбасам ким жазат деп туруп жазыптыр. Кыргыз элине күйгөн үчүн. Ошо Жусуп Абдурахмановдай, Касым Тыныстановдай бир улутуна күйгөн, элине жерине күйгөн немелерди чыгарыш үчүн биз ушундай үйлөрдү уюштурсак. Жок, эми биз үйлөрдү маны ишкерлер угуп атса балким ойлонуп калар. Бирок мына кыргыз үчүн күйүп, момунтип өнүгүүнүн кыргыз жолу деп жазган Кадыр Байкеңе мындай эфир берип атабыз, мүмкүнчүлүк элге жеткиз деп туурабы? Ушунун өзү дагы ошол жанагы мына боз үйдөгү баарлашуунун өзү ошол түзгөн биздин үйүбүз болсун деп ойлойлу да, туурабы Кадыр мырза? Туура, мына Алтынбек мырза азыр идеологиялык айдыңдагы эң жаралуу маселени көтөрүп атасың да. Туура, мындай да. Жана сенин логикаң деле уланта турган болсок, ушундан кантип чыгабыз? Ушундай проблема жаралып калды. Азыр тиги Славянский бүткөн менен Улуттук университет, анан Манас Түрк нар жакта Американыкын же Кувейттен каржыланган окуу жайларды бүткөн жаштар бири-бирин түшүнбөй калды. Бул чоң бир маселени жарата баштады да. Андан сырткары бизде НПОлор деген, партиялар деген, диндерден айтып өттү. Демек, бир улутту түрдүү кызыкчылыктар менен быт-чыт кылып бөлүп аткандыгын ачык көрүп атабыз да. Демек, биринчи оңдош керек болсо, ушул билим берүү тармагын кантип оңдойбуз деген суроо сен туура коюп атасың да. Эң сунушу мындай. Жанагы билим берүүнүн стандарты деген бар, түшүнүк. Ооба.
ошол билим берүү стандартын Союздун учурундагысы да жаман эмес болчу ал вариант. Ошонун негизинде мүмкүн жаңы улуттук жанагы сиз айткандай элдик таалим тарбия берүүнүн жана уят намыс тиги бу деген кыргыздын өзүнүн элдик билими менен кошо илимий педагогиканы мындай органикалык түрдө синтездеп заманбап жаңы билим берүүнүн стандартын иштеп чыгып, ошол эле мезгилде ошол стандарттын ичинде башка жактан каржыланган окуу жайлардын орду такталыш керек деп ойлойм. Алардын дагы эрежеге баш ийиш керек да, кайсыл өлкөдө эмне кылып атат азыр аларга негизинен мындай кандайдыр таасир этүү дээрлик мүмкүн эмес экен. Керек болсо окуу жайлардын ректорлорун ошол сырткы тарап өздөрү дайындамай мурда башкачараак болчу. Улам ичине кирип алгандан кийин билгенин кыла баштады. Бул эң туура. Биз эгерде идеологиялык айдыңды, фронтту, багытты ордунап келебиз десек, анда билим берүү стандартын кабыл алып туруп, аны мыйзамдуу түрдө элдик талкуудан кийин кабыл алуу зарыл деп эсептейм да. Азыркы аксакалдар сотуна татыктуу ошол жагында караш керек го дейм. Мисалы үчүн аксакалдарыбыз аксакалдай болуп өзүнүн акыл кеңешин айтканга татыктуу, быштыбы, көрө көсөм болдубу, сүйлөй чечен болдубу деген да маселелер бар да, ошого көз караштарыңызды айтсаңыздар. Чынында казылар ал илгеркилердин соту болгондо алар адилет болгон да. Бүгүнкү күндө мынакей кайрадан эле эмеге келебиз. Акча менен сотту сатып алып, күнөөсү жок болсо дагы күнөөсү жокторду айыптап койгон учурлар көп кездешкенин биз көрүп атабыз да. Мына баягы ГУЛАГ деген система болгон да. Анан ошондо бир ГУЛАГ Советтер Союзунун убагында, Сталиндин убагында түрмөгө отуруп 10 жыл отуруп келген киши айтат да. Жазуучу ошол айтат, орус жазуучусу. Мына мен ошакта отурдум, ошо менен отургандын бирөө дагы мен жөн эле күнөөсү жок түшүп калдым деп айткан уккан жокмун дейт да. Себеби баары өзү билет да күнөөсү бар экенинчи. Бүгүнкү күндө түрмөлөрдө баары эле 90% мен күнөөм жок эле отургузуп койду деп атат да. Ушул жерде биздин аксакалдардын баягы ролу жок болуп калып атат да. Анан бул иним туура айтып атат. Биз сот реформасын жүргүзүүдө ошол жанагы заседательдер, кеңешчилердин эмеси бул институт бар да, сот системасында. Ошол жерге адилеттүү, жанагы чындыкты бетке айткан, адилеттүүлүктү кармаган народный сот деп элдин өкүлүн да койчу. Ошол элдин өкүлдөрү роль ойнош керек да. Эгер сот туура эмес чечим кабыл алып атса, ошол народный заседательдер, аксакалдар айтыш керек, ай мына жер туура эмес болуп атат жолдош судья деп айтыш керек да. Чындап эле бүгүнкү күндө канча айтышты, бирок сот реформасы ордунан жылган жок. Ошон үчүн баягы мыйзамдуулук деген, анан салттуулук деген түшүнүк бар да. Ошол мыйзамдуулук менен салттуулук бул жанагы поезддин рельсиндей болуп бири-бирине бап келип туруш керек эле да. Биздин мыйзамдарыбыз биздин салттуулук табияттан алыс, такыр эле каршы келет керек болсо. Анан дагы бир дүйнөлүк тажрыйба бар. Сот прокурорлор азыр бул бийликтин бир кубалдысына, айбалтасына айланып калды да. Алар биринчиден өзүнчө бийлик болгондон кийин мыйзамдуу түрдө алардын эркиндиги жөнүндө маселе. Бул жерде да бир иш бар. Экинчиси, мисалы сот, прокурор, милиция жанагы укук коргоо органдарынын өздөрүнүн жоопкерчилиги жөнүндө бизде мыйзамда жетиштүү жазылбаптыр. Мисалы 3 жолу караган иши одоно бузулуп, керек болсо адамдардын тагдырына зыян алып келген учурлар Кыргызда көп эле. Бул кээ бир өлкөлөрдө ошолорго өздөрүнө кылмыш ишин козгоо тартиптери киргизилиптир да. Бизде ошондой кылынбай атат да бүгүн деле. Биз мисалы үчүн туура эмес иш козгогон үчүн прокурорлордун өзүнө кылмыш иш козгоо, сот туура эмес чечим өкүм чыгаргандыктан ошонун аягы барып чоң кайгыларга алып келет экен. Адамдын өзүн өзү өлтүрүүгө чейин барат экен. Эмне үчүн тиги сот жооп тартпайт, жоопкерчилик тартпайт. Мындайча айтканда ушул жактарын да караш керек. Бул бир жагы, мыйзамдуу жагы да. Эми салттуу, нарктуу жагы. Могу кыргыз жолу коомун түзүп, анан мынау улуттук багыттагы программалар жөнүндө айтканда эле мага мындай суроолорду көп берди да Темке. Кыргыз жолу дейсиңер, салттуу жол дейсиңер, нарктуу жол дейсиңер, ал эмне деген жол деп, бул керек болсо улуу муундан да ушундай суроолорду берди да. Анан баягы программалык багыттагы жазылган сөздөрдөн сырткары биз мынандай бир
элдик сөздөрдү киргиздик атайын. Кыргыз элинин нарктуу жашоо эрежелери. Хан бийлигинен нар күчтүү, хандын башы элге көпүрө, баш кийимди бийик кой, баланы башка урба, атты башка чаппа, күлдөбөнү баспа, кесирлик кылба, адамды аттаба, кыркычык элек баланы көрсөтпө, акты сатпа, азыр акты сата баштадык. Мисалы да, өзүңдөн улууга каяш айтпа, акылмандын кебин тыңша, ата энени урматта, атанын салган жолу бар, эненин бычкан тону бар, элдин акысын жебе, тиги бу деген сөздөрдүн бардыгы бул менин сөздөрүм эмес. Жок, мунун баары илгертен айтылып келген эл ичиндеги баягы тыйымдар эмелер да. Анан ушул эрежелер, ушундай бир элдик салттуу бузулбаган эрежелер азыр деле бар кыргыздын канында. Ушуну жазгандан кийин эми түшүнүктүү болду дейт. Мисалы да бирөөсү эми түшүнүктүү болду. Мына ушундай нукура элдик эреже менен салттуу баалуулуктар менен өзүбүздүн каныбыздагы руханий нары бери аны бир хан келип же президент келип эле указ менен нары бери оңдоп салууга мүмкүн болбогон башаттан келе жаткан өзүнүн кыргыздын өзүнүн жолу бар да. Ошол жолго кайтмайын бизде жанагындай турмушта азыр эмнеге чейин жетип калдык. Мисалы үчүн мен мурда айтчумун, жанагы өзүнүн кызына зордук көрсөткөн, наристелерге зордук көрсөткөн бизде деги эле болбойт го дечүмүн да. Азыр бизге чейин келди. Жана эркек эркекке үйлөнсө боло берет деген келди бизге чейин. Бул жанагы бардык жаман нерсе жугуштуу болуп турбайбы? Сырттан каржыланган жана эмполор аркылуу, диний агымдар аркылуу кээде кайсы бир жосунсуз жоруктар ал жактан да келгени бар. Анан жанагы биздин табиятыбызга таптакыр түк туура келбеген мындай жамаатташып биригип алып туруп анан бийликке умтулуунун жолу катары партияларды өзүнчө бир бул дагы бир кыргыздын табиятына анча туура келбеген жерлери байкалды. Ушунун аягы келип бизди өзүбүздүн байыртан келаткан жолубуздан бир топ алыстатып салгандан улам болду го деп анан баягы коңгурону кагып улуу кыргыз тукуму, улуу журттун тукумусуң, сенин өзүңдүн байыртан келе жаткан изиң бар, жолуң бар. Ата бабаңдын ошол нарктуу жолуна кайтып, ошол жол менен барсаң анан бакыт таалайга барасың деген маселеден улам ушул коңгуроо кагылып атат да, мындайча айтканда. Туура. Мына 30 жылда биз эгемендүүлүк алып, мамлекетибиздеги биз эгемендүүлүк болгондон кийин бир кезде Союздун убагындагы бир топ эле экономикабыз өнүккөн экономикабыз бар эле да. Койлорубуздун саны эле 10 миллиондон ашып кеткен. Туурабы? Жылкыларыбыз бар эле, анан малдын баарын биз баягы разгосударствление кылып туруп тараттык элге. Анан бир мезгилде бул Алтынбек билбей калды, себеби бул кийинки муунда ал убакты көрбөй калды да. Анан ошол эмеде бир койду бир бөтөлкө аракка саткан мезгил келген да, бизде болгон. Анан мунун баарын биз жашап өттүк да. Анан заводдорубуздун баарын талкаладык, станоктордун баарын Кытайга саттык. Анан бүгүн заводдордун территорияларынын баарында баягы базар болуп калды да. Анан базарда эмне сатылып атат? Кыргыз жасаган эмне бар? Ошол базардын ичине барсаң, баары Кытайдан алып келинген товарларды сатып алабыз. Жөн эле баягы соодагерлердин эле заманы болуп калды да. Анан бүгүнкү күндө эмне жасай алабыз? Кыргыз эмнеси менен баягы дүйнөгө эмне бере алат деген нерсе бар да. Анан ушул жагынан алганда бул өтө ойлонто турган маселе. Мына бүгүнкү күндө миңдеген, 10 миңдеген жарандарыбыз коронавирустун айынан Россиядан, башка жактардан жумуштан айдап, анан кайра кайтып келип атат да. Эми ошол кеткен миллиондун 10% келсе да 100 миң адам келет экен. Алар эмне жумуш кылыш керек? Аларга биз чоң проблема. Бул чоң проблема болуп атат да. Аларга иш орун жасап беришибиз керек да. Иш орун жок. Анан ошол эле мезгилде Кыргызстанда да тыштан келген баягы иштеп аткандар бар да, мисалы Кытайлар бар, индустар бар, башкалар бар дегендей келип Кыргызстанда иштеп аткандар бар. Бирок ошол өзүбүздүн жарандарга кайтып келген биз эмне түзүп бере алабыз? Эмне чыгара алабыз? Биз мисалы үчүн жөнөкөй эле мисалды айтайын, таласта фасоль, жана төөрчак. Төөрчакты мындай карасаң, түрк туугандар келип алып кетет. 40 сом, 30 сом, 20 сом, 60 сом деп ар кандай да баягы түшүп өтүп турат экен. Анан ошону алып кетет дагы, алар барып
кичине тазалайт экен, фасовка кылат экен. Анан Европага, Германияга, менин бир жыйеним бар, Германияда уулу иштейт. Анан уулуна барса, фасоль таласки деп турат дейт. Анан $6 деп турат да. 1 килограмм фасоль $6. Эми $6 сом менен эметсеңиз, бияктагы эмеден көбүсү көп болуп атпайбы? Айын үчүн биз ошол таласка бир жана фасовка кыла турган заводдорду куруп койбойбуз. Бул бир маселе. Мисалы үчүн Баткендин өрүгү. Эми үчүн биз Баткендин өрүгүн ошол бир фасовка кылып кургата турган бир завод жасабайбыз. Кубаттуу экономика мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн негизги шарты деген экономика боюнча блокта бар да бул жерде. Ошондо жана сиз айткан Кыргызстандан чыккан сырьёлорду акыркы товарга чейин чыгарып, анан дүйнөлүк рынокко алып чыгуу. Суу маселеси жөнүндө бар бу туризм боюнча бар. Этноэкономика деген түшүнүк бар да. Ошол улуттун өзүнүн табиятынан чыккан, кол өнөрчүлүккө байланышкан, бардык тармак улуттун табиятынан чыккан. Ушул багытта биз азыр калпакты, могу керемет калпакты кимдерге гана кийгизген жокпуз. Кийгизип атабыз, белекке иттен бери кийгизип жиберишти беле. Анан бул жигит азамат мынтет ушул калпакты дейт, ыйык кармап башка элге, башка жака бербей эле белеке. Калта баштык да. Ошонун ичине чүкө, анан анын ичине бир кыргыздын бир дагы керектүү оокаттарын салып, ошол калтаны бир сырдуу бир сувенирлердин ичинде камтылган сандыгы сыяктуу кылып берүү идеясы бар экен. Өзүң айтсаң ошол жөнүндө. Кыргызча чүкө дүйнөсү деп аталат. Биз ал долбоордун алкагында кадимки эле койдун чүкөлөрүн чогултуп, тазалап, анан сыртына ошо калта, тулуп деп коет го. Сыртына ошону тулуп тигип булгарыдан. Ою кыргыздын оюлар түшүрөт, ошентип туруп аны биз белек катары берип атабыз. Аны болсо ишканалар өздөрүнүн клиенттерине, кардарларына, өнөктөштөрүнө же чет өлкөдөн келген конокторуна белек кылып берсе болот. Кантип биз Өзү Манас философиясын элге жеткиребиз, бүтүндөй кийинки муунга дегендей. Биз балдар үчүн бир мультфильмдерди жасашыбыз керек Манастан. Бирок жакшы табити балдардын табитин өстүрө турган мультфильм жасашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мына 2-3 жыл мурда биздин неберелер, мен өзүм неберелеримден байкайм да, булар жана Маша и Медведьти көрөт эле. Бүгүнкү күндө жана Майнкрафт деген дагы бир бале чыгыптыр. Сотка менен ошо Майнкрафт ойношот да. Анан эмне үчүн биз ошол оюндарды жасап койсок болбойт. Бизде мына программист балдарыбыз бар да азыр. Уже бир топ адистер тарбияланды да. Анан ошол адистерди баягы жетектеп, ошолорго сценарий жазып берип, момундай кылсак жакшы болор эле деп жасашыбыз керек экен да. Бирок бул ишти мен ойлойм, бизде жана Манас академиясы, Манас жана Айтпатов академиясы ачылбадыбы. Анан ал жерде бир ондогон кишилерге мамлекет айлык берип атат. Ошолор жасаш керек да, эме боюнча, идея боюнча. Анан биздин Манас жаңырыгы телерадио компаниясына келе турган болсок, биз ошо Манас эпосун да жайылтуу маселесин алганбыз да. Ошол себептен күн сайын манасчылардын Манас айтуусун элге берип келебиз. Ошол эле мезгилде баягы Манас изилдөөчү катары Манас эпосунун ичиндеги баягы тексттин ичинде катылган бир сакралдуу мындай ыйык нерселерди акырын алып чыгып, чубап, анан ошону элге жеткирүүгө китеп кылып, макала иретинде гестке баягы гесттерге жарыялап келебиз. Эми бул деле баягы бүгүнкү күндө жетишсиз да. Анан биз кыргыздардын эң эле ыйыктын ыйыгы деген Манасыбыздан башка эмнебиз бар? Бүгүн алып карасаңызчы. Анан ушул Манас эпосун, Манас феноменин биринчи кезекте биз өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Биздин бүгүнкү күндө жана депутат болобу, министр болобу келген ар бир министр жок дегенде Манастан бир 10 мүнөттүк айта билиш керек да, үзүндүлөрдү. Депутаттар билиш керек. Бүгүнкү күндө баары эле Манас деп кыйкырат, бирок нар жагын түшүнбөйт да, нар жагын билбейт. Ошону мен ойлойт элем, жана кыргыз тилине музыка экзамен берген сыяктуу эле ошол улуттук баалуулугубуздан Манастан мынча макалды, мынча үрп адатты билиш керек деген требованияны дагы койсок жакшы болор эле деп ойлойм.
мына эгемендик алгандан кийин бизден сурабай эле ачык либералдык демократиялык коом деген аталыш менен кетип атабыз, туурабы? Аскар Акаевич элге макулдук деле сураган жок. Ошол учурда башталды, азыр деле ошол уланып атат да. Ал эми дүйнөдө өнүгүп аткан Кытайды алалы, япондорду алалы, немистерди алалы, дей койчу мындай чоң өнүгүп аткан өлкөлөрдүн баардыгын карасак, алар өздөрүнүн өнүгүүсүнүн түпкү таянган принциптери улуттук баалуулуктарда экен. Мисалы үчүн Кытай бул даосизм, конфуцианство турат түбүндө. Япондордо баягы эле бабалардан келаткан синтеизм, ишеними, самурайлар жөнүндө жоңоктору өздөрүнүн эле баалуулуктары турат. Кодекс Бусидо. Да, турабы? Же болбосо Европаны алалы, айнан Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө бүгүнкү күнгө чейин король институтун сактап калышты. Япондор император институтун сактап калышты. А биз болсо аксакалдар институтун, курултай институтун алып келели десек эле, ой силер өткөнгө элди артка тартып атасыңар дейт. Демек биз кептин баарын көчтү түздөш үчүн ошол дүйнөнүк өнүгүп аткан тажрыйбада алар көчүн үзбөй эле алып кетип атат. Боз үйдө отуруп алып, 3 муундун өкүлү, улуу, орто, кичүү муундун өкүлү журналисттер коомдогу бир омоктуу, маанилүү, масштабтуу маселелер жөнүндө мындай жалпы сөз болду. Себеби дегенде бул алгачкы эфир. Анан кийин муну болсо мындай жиликтеп, уламталдап, жана сүйлөшүлгөндөй адистерди чакырып, керек учурда ошону билген темаларыбызды өзүбүз бүгүнкүдөй эле элге жеткирүүнүн аракетин кылмакчыбыз. Кудай буйруса, жакынкы күндөрдө темкемде ушундай шарт бар экен. Ошол түз эфир формасында кетсе элге мүмкүн мындай сиздер менен байланыш жеңилирээк болот. Андыктан ар дайым ушул 3-күнү саат 9-тан 9-тан, анан 6-ишемби күнү 9-тан башталат. Биз бул программаны бир жалпы элдик мындай демилгелердин майданына айландырсак да, сунуш айтсаңыздар, ой айтсаңыздар, ушул жерден эмнелер жөнүндө уккуңуздар келет, же болбосо өзүңүздөр кайсы маселелер жөнүндө кеп кылып кимдерди уккуңуздар келет. Мисалы, биз бул жерден мамлекеттик сектордон да, эл ичинен да билгилүү адис, ой айта турган, даярдыгы бар адамдарды кез-кез алып келип, алардын пикирлерин ушул трибунадан берүүгө аракет кылмакчыбыз. Андан сырткары журналистиканын күчү бул чоң күч бүгүнкү күндө, маалымат чоң күч. Ошону жалпы элдик, мамлекеттик кызыкчылык үчүн пайдаланууга биз болгон мынакей мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Баягы журналисттерге акыркы мезгилде айтылып жүргөн кээ бир сындардын деле мындай адилеттик үчүн кабыл алчу жерлери да бар. Чындап эле бир тарап бүтүндөй эле бийликтин камчысын чапса, бир тарап бүтүндөй эле оппозициянын намазын окуп калбадыбы этегине. Андай эмес, бул журналистика деген бул элдик трибуналар. Телевидение, бассалык маалымат каражаттары аркылуу эгерде чындык айтылып, элдик трибунага айланып, коомдук пикирди туура түзүп, ошону бузулуп баратса оңдоп, мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө салым кошалсак, анда биз баягы Союздун учурунда жакшы сөз бар эле, журналисттер бул идеологиялык айдыңдын жокерлери, жана башка дегендей, журналисттер бул чындап эле коомдук өнүгүүдө чабыт баштап бир топ алдыда болуш керек болсо. Ошондуктан коомдогу мындай өтө маанилүү, омоктуу маселелер боюнча бул көрсөтүүдө, бул долбоордо кеп уланат. Бүгүнкү биринчи көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып баратат. Биз эң аксакал болгондой сизден бир батаңыз калып калат деп атабыз да. Батаңызды кыргызча берсеңиз, анан биз экөөбүз муну улантып кетсек. Эми Кадыр мырза, мына бул боз үйдөгү баарлашуу теле берүүсү бул бүгүн алгачкысы болуп атат. Эми Кудай буйруса, мындан ары бүгүндөн тарта бул такай боло турган теле берүү болот деп ойлойм. Анан ушул эфирге ушул Кыргыздын улуу боз үйүнүн керегесинин, угунун алдына баягы жакшы ойлорду, пикирлерди айтып, эң негизгиси ушул жерде айтылган сөздөр бизди угуп отурган теле көрөрмандардын баягы акылына акыл кошуп, теле көрөрмандардын табитин тарбиялап, анан ушу келечекте мамлекетибиздин оңолушуна, кыргыз мамлекетинин баягы байыркы замандан бери келе жаткан
түптүү эл экендигин даңазалап ошону сезе биле тургандай анан ошондой бир жоопкерчиликти биздин телекөрөрмандар ар бири өзүнөн сезе ала тургандай тарбиялык мааниси бар теле берүү болсо экен деп мен тилек кылам. Эң кечиресиз муну Манас тааныбайчы иштеп жүрөсүз да. Анан кез ошол өзүңүздүн табиятыңызга ылайык темалар боюнча эксперт катары чакыртырабыз. Буюрса. Кудай буйруса келип айтып турабыз деңизчи, бирок менин кааларым ушул биздин элибизде, мамлекетибизде тынчтык болсун эң негизгиси. Анан ушул теле берүү, боз үйдөгү баарлашуу жугумдуу болсун, эли журтубузга пайдалуу болсун деп айтат элем. Анда ийгилик болсун. Рахмат. Ак жол. Ак жол.